Assalamu alaikum кыргыз туугандар, кыргызстандыктар, мекендештерим. Ден соолуңуздар жакшыбы? Мен Данияр. Баары сурап жатат, комментарияларга жазып, кайсы жерден, бул кайсы жерге үйлөр. Анан мен ошону кайталып кетейин. Алтайский край, Поспелихинский район, село Красноярское деген жерде жайлашкан үйлөр. Өзүм дагы ушул жердин тургуну болом 3 жылдан бери. Анан көп суроолор болуп атат. Эт өстүрдүң, малды өстүрдүң, эт каяка тапшырасың, тапшыра турган жер жок деп. Билбей туруп антип жазбагыла. Андан көрө суроо берсеңер, мен ошого карап жооп берейин. Мына азыр жооп берип жатам. Башка адамдар суроо берген. Этти албетте сатса оңой. Биздин айылда алуучу адам бар, атайын алуучу. Алардын өздөрүнүн чоң дүкөндөрү бар. Чоң бир шаарларда Новосибирск, Кемерово, Томск, Тюмень, Барнаул, ошондой шаарларда өздөрүнүн эт дүкөндөрү бар. Ошолор аптада 2 жолу ушул биздин айылда аптада 2 жолу вторник, пятница күнү, жума күнү эт алышат. Этти кантип алат? Биз мисалы эт даяр мал болсо жемделген, соёбуз, союп туруп, эртең менен алып барып, 12ге чейин алып барып тапшырабыз, таразыдан өткүзүп, таразыдан канча чыкса, ошонун акчасыны наличный берет. Ошондуктан эч кандай кыйынчылыктар жок. Аябай өзүңүз кыйналып кала турган болсоңуз, жок, акчасы мага жакпай атат, бул аз берип атат десе, сиз малдарыңызды, чоңойткон малыңызды союп туруп, бойнядан документ алып, же бойнядан союп туруп, атайын справкаларды алып, фитосанитарный справкаларды алып, анализден чыккан этти Новосибирск шаарына алып барсаңыздар болот. Ал жакта Новосибирскиде биздин кыргыз туугандар касапчылык менен алектенгендер бар, өздөрүнүн касаптары бар, дүкөндөрү бар. Ошол балдар ар бир килограммына, мисалы келтирсем, бул жерде буканын этини 350 сомдон алса, биздин кыргыз туугандар Новосибирскиден өзүнүн касапканасында сиздер жеткирип берсеңиздер, алар 40 сом кошот. Ошондо 390 сом, 380 сомдон алат. Ар бир килограммыны эт кылып алат. Ошону сиз союп алып барып беришиңиз керек. Эми сиз союп Новосибирскке алып барыш үчүн 400 канча километр жүрүш керек. Ан үчүн сиз 3-4 бука алып барсаңыз, өзүнү актайт ошондо. Бир буканы союп туруп Новосибирскке алып барам десеңиз, айырмасы бир 4000-5000 болот. Анын жол киреси менен ошондой чыгып калат. Ошондуктан топ-топ алып барам десеңиздер, ошондой жолдору да бар. Жок, жакпаса ушул айылдан аптада 2 жолу эт алынат. Анан сүттү жөндө, сүттү каяка тапшырабыз, кайсы жака тапшырабыз деп суроолор келип атат. Сүттү күнүң эртең менен районный центрден машина келет, айылдарды кыдырып сүттү алып кетет. Бир айда 2ге бөлүп сүттүн акчасын берет. Азыркы учурунда 1 литр сүттүн баасы 18 рубль болуп жатат. Эмики айга 19 болот. Андан кийинки айга 20 сом болот. Ушинтип апрелге чейин өсүп калат, ай сайын 1 сомдон. Кийин апрелде дагы түшөт 17ге. Ошондой, достор. Анан суроолор дагы көп, аларды окуп турам, комментарийлерди окуп турам, баары жакшы. Жакшы сөздөр жазгандарга өтө ыраазымын. Ошо анан биздин бүгүн тасма чыгат, мен 2 үйдү чыгарам. Анткени кече убакыт болгон жок менде, себеби Новосибирскиден биздин кыргыз туугандар, чоң алайлык туугандар келди. Алар үйлөрдү көргөнү келди. Буюрса биздин айылга дагы үй бүлө кошулат. Карабалталык Нурлан байкеге салам. Сизди үйүңүз турат, буюрса жакында келип каласыз. Документтериңизди каттоодон өткүздүрүп, жасатып алсаңыз болот. Биз сизди күтүп жатабыз. Сизге салам. Нурлан байке ким? Нурлан байке 100 миңдик үйдү алган адам ошол. Ал өзү убактада жүрөт экен. Бир аз шашпай келе бер десем,
бир аз эме кылып койду. Жок, мен алып коем, мага керек деп. Ошондой чечкиндүү чечимдерди кылып алып койду буюрса. Жаман эмес, бул дагы жакшы. Анткени мен биякта бармын. Эми баарына ушундай эме кылганга алысмын. Сиздер келип, могу жерден үй алсаңыздар болот. Дагы бир жолу айтып кетейин, Даректи, Алтайский край, Паспелихинский район, село Красноярская деген жерде.